Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кезектеги актуалдуу маек. Биз бүгүн өлкөбүздө жүрүп жаткан сот реформасынын маңызы туурасында кеп калган отурабыз. Бизге бул багытта сиздерге кызыктуу маек куруп берүү үчүн бүгүн студиябызга коноктор келишкен. Алар Нарын облустук сотунун судьясы Мирлан Байышев жана сотторду тандоо кеңешинин төрагасынын орун басары Нарын облустук сотунун судьясы Нуркалый Асанбаев студиябызга келишкен. Алгач суроолорго өтөөрдөн мурда ушул тармакта сот тутумунда жүрүп жаткан реформанын бир багыты катары сот тутумунун ачык айкындыгы жана ушул багытта аткарылып жаткан аракеттер туурасында чакан тасма бар эле. Биз алгач ошону көрүп алып, андан ары маегибизди улантабыз. Сот тутумунун ачык айкындыгы бул өлкөдө 6 жылдан бери уланып келе жаткан тармактагы реформанын алкагында негизги багыт. Өлкөнүн ар тарабынан келген жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда сот тармагында болуп жаткан маалыматтар жайгаштырыла турган сайттын бет ачары болуп жатат. Эми мурда коомчулук жакшы билбеген, ошол себептен ар кандай көмөнөлөр, жагымсыз пикирлердин чордонунда калган сот тармагы коомчулук үчүн эшигин ачты. Ал тургай жогорку соттун төрайымынын электрондук кабылдамасы дагы ишке кирди. Аны менен катар мыйзам чегинде ар бир сот отурумдарынын жыйынтыктары аталган маалымат булагына жайгаштырыла баштайт. Эки сайтыбыз бар, жогорку соттун расмий сайты жогорку сот KG сайты жана сот KG сайты. Ошол эки сайтты биз азыр журналисттерге айрымдары билбесе жана кантип колдонуу боюнча биз атайын ушундай шашпай түшүндүрүп көрсөтүп дагы берип атабыз онлайн. Анткени сот KG сайтына акыркы президенттин чыгарган указынын негизинде ар бир судья өзүнүн чыгарган сот актысын ошол сот KG сайтына коюуга милдеттүү. Эгер ал койбой койсо жоопкерчиликке тартылат да. Ошондуктан ушул сот KG боюнча да биз өтө кеңири айтып беребиз. Жергиликтүү соттордо дагы мурда болбогон басма сөз кызматтары ачылып, алар эми маалымдоо каражаттары менен тыгыз иштешүүгө милдеткер. Бул эми коомчулук билиши зарыл болгон маалыматтардын өз убагында даяр болоорунан кабар берет. Ошол акыркы 2 жылдан бери ушул биз иштеп аткан басма сөз кызматы негизинен ошол бүгүнкү күндө коомчулук менен ушул сот системасына көпүрөөк катары ошол сот тутумундагы аткарылып аткан иштердин ачык айкындуулугун ушул коомчулукка жеткирүү милдети бизге жүктөлгөн. Мына ушунун үстүндө иш алып барылып келип жатат. Сот реформасынын эффективдүү натыйжа берүүсү үчүн айдилоо сот системасын бекемдөө жана биргелешип башкаруу программаларынын салымы зор экендиги белгиленүүдө. Реформанын алкагында жаңы мыйзамдар дагы кабыл алынды. Алар ишке аша баштагандан тарта реформанын акыбетин коомчулук сезе баштайт деген ишеним бар. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик, жазык аткаруу, жоруктар, жарандык процесстик, административдик процесстик кодекстери, сот аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү тууралуу, Кыргыз Республикадагы юридикалык жардамдын мамлекеттик кепилдиги тууралуу мыйзамдары жаңы жазылып жана алар кабыл алынды. Аталган кодекстердин жана мыйзамдардын кээ бири 2019 жылдын 1-январынан тартып ишке кирсе, ал эми айрымдары ушул жылдын 1-июлунан баштап иштейт. Мирлан Байышевич, акыркы жылдарда сот системасында реформалар жүрүп жаткандыгы айтылып келе жатат. Жалпыга маалымдоо каражаттарында, коомчулукта. Нарын облусунда бул реформа кандай деңгээлде ишке ашып жатат? Же болбосо сиздин оюңузча коомчулук алгачкы натыйжаларды сезип калдыбы? Биринчиден ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул биздин областыбыздын бардык тургундарын ушул келе жаткан эртеңки 5 май Кыргыз Республикасынын Конституциясынын күнү менен куттуктап кетет элем. Баарыңыздарга ден соолук, бакылап жашоо болот элек. Анан бул суроого кайрылсак, туура айтасыз, мына биздин ошол эле Конституцияга ылайык биздеги мамлекеттик бийлик 3 өзүнчө көз карандысыз бийлик бутактарына бөлүнгөн.
бул мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлик бутактары. Бул сот бийлик бутагынын эң негизги функциясы бул биздин кыргыз жарандардын ушул конституцияда жана кодекстерде, мыйзамдарда каралган укуктарын жана кызыкчылыктарын сот аркылуу коргоо болуп эсептелет да. Биздин президентибиздин 2014-жылдагы чыккан жарлыгы бар, ушул сот тармагында реформаны жүргүзүү боюнча. Ошол жарлыктын негизинде биздин жогорку Кыргыз Республикасынын жогорку соты тарабынан максаттуу мамлекеттик программа бекитилген, 2014-2017 жылдарга каралган. Бул негизги баягы максаттары, ушул баягы программанын, мамлекеттик программанын максаттары бул 3 багытка бөлүнгөн да. Эң негизгиси бул биздин азыркы күчүндө турган мыйзамдарды жаңылоо. Башкача айтканда, бүгүнкү күндүн талабына ылайык ушул мыйзамдарды келтирүү. Биринчи максат, экинчи максат бул тийиштүү профессионалдык кадрларды сот тутумуна тандоо. Жана үчүнчү бул материалдык техникалык базаны, ушул соттордун зданияларын, техникалык жабдуусун чыңдоо жана бекемдөө да. Эң негизги ушул 3 максатта коюлган. Ушул программанын негизинде биз дагы областык сотто өзүбүздүн иш пландарыбызды иштеп чыгып бекиткенбиз. Ушул пландын негизинде азыр ар бир райондук сотто тийиштүү иш-чаралар жүрүп жатат. Бул боюнча тереңирээк айта кетсек, реформа боюнча бул мыйзамдарды эң биринчи максат бул баягы 99-98 жылдары кабыл алынган биздин кодекстерди, мыйзамдарды бүгүнкү мына 2017 жылга карата мыйзам талабына ылайык жаңылоо болуп эсептелет да. Бул максатта деген биздин парламентибиз, жогорку кеңеш тарабынан жазык процесстик кодекс, жазык кодекс, жарандык процесстик кодекс жана көптөгөн кодекстер кабыл алынды. Алар президентибиз тарабынан кол коюлуп, ушул мисалга алсак, жарандык процесстик кодекс ушул жылдын 1-июлунан тартып уже күчүнө кирет да. Республикабыздын аймагында күчүнө кирет. Бул деген сөз баягы бүгүнкү күнү экономикалык алакалар өзгөрүп, бүгүнкү жашоого ылайыкталган баягы мыйзамдар кабыл алыш керек болчу, ошого ылайыктуу дагы чоң чечим болду да. Мисал менен кичине салыштырып өтсөңүз да, азыркы учурда колдонуудагылардан алардын айырмасы кандай болот? Мисалы үчүн бул 1-июлдан баштап айтылгандай эле биздин жарандык процесстик кодекс күчүнө кирип атат. Бул жерде көптөгөн жаңы баягы нормалар кирип атат. Эң негизгиси эле бул, мисалга айтсак, баягы даттануу мөөнөттөрү боюнча. Мурда мисалы үчүн бизде даттануу жогорку сотко, областтык соттун чечимине жогорку сотко даттануу мөөнөттөрү 1 жыл болчу да. Азыр болсо ошол мөөнөт кыскарып, азыр 3 айга, 3 ай менен чектелип атат да. Анан кийин бизде областтык сотко деген кассациялык даттануу улар каралып, кассациялык тартипте иштер каралчу. Азыр болсо ушул бул деген сөз баягы чечим күчүнө киргенден кийинки каралуучу стадияда. Апелляциялык анан кассациялык дейбиз. Апелляциялык бул баягы чечим мыйзамдуу күчүнө кире электе даттануу келтирилген тиги тараптар боюнча иш каралат. Ал эми кассациялык даттануу бул уже мыйзамдуу күчүнө кирген чечимге тараптар даттануу келтирсе, анан ошол кассациялык тартипте каралат да. Эми ушул жогорку сотко ушул кассациялык даттануу тартиби жогорку сотко өтүп жатат да. Бул деген сөз баягы элдин баягы көп жылдап бир соттошуп жүргөн фактылар бар да биздечи, көп жылдап соттошуп иш боюнча. Ушул иштерди кыскартуу максаты коюлган да. Кайсы тармак болбосун, андагы өнүгүү, жакшыруу ошол жерде иштеген кадрлардын
акыбалына жараша болот эмеспи? Анан Нуркалый Жумабекович, айтсаңыз, соттор кандай тандалууда бүгүнкү күндө? Аларга тандоодо кайсы критерийлерге басым жасап жатасыздар? Сынак деги эле кандай мүнөздө өтүүдө? Саламатсыздар, рахмат сурооңузга. Биринчиден ушу сотторду тандоо боюнча айтып өтсөк, сот тандоо кеңеши Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын статусу жөнүндө, мыйзамы, Кыргыз Республикасынын тандоо кеңеши жөнүндө мыйзамдын негизинде иш алып барат. Сот тандоо кеңешине жалпы азчылыктан 8 орун, көпчүлүктөн 8 орун, соттордон 8 орун, жалпы 24 мүчөсү бар. Процедурасы боюнча айтып өтсөк, 3 тур менен өткөрүлөт сот тандоо кеңешиндеги турлар. Биринчи тур боюнча айтып өтсөк, биринчи туру 20 балл берилет. Укук тармагы боюнча билими аныкталат. Эгерде талапкер ошол 20 тең суроого жооп берсе, 20 балл алат. Экинчи тур боюнча дил баян жазылат, дил баянга 10 балл берилет. Эгер дил баян ар кайсы юридический темалар боюнча жазылат да, ошол боюнча дил баян ооз-2 жүзүндө 3 баллга чейин, жазуу жүрүндө 7 балл, жалпы 10 балл берилет. Үчүнчү тур интеллектуалдык аналитикалык жөндөмдүүлүгү жөнүндө 30 балл, жалпы 60 балл берилет. Ошол конкурстан жогорку балл алган талапкер президентке сунушталып, судья болуп дайындалат. Тандоо кеңеши боюнча айтсак, ошол тандоо ачык, айкын жүргүзүлөт, видео запистер жүргүзүлөт, баардык 3 тур боюнча. Каалаган адам катышат ошол тандоо болуп аткан жерге. Ошондой эле тандоо болуп аткан жерге ошол экрандар коюлган, ошол тандоо жүрүп атканы сырттан экрандан онлайн аркылуу түз эфир менен көрүп турушат да. Негизги критерий жана биринчи турда айтылгандай кесипкөйлүгү, жана кодекстерди билсе, баардык кодекс боюнча суроолор бар, тажрыйбасы да каралат. Тажрыйбасы, кесипкөйлүгү, анан тазалыгы боюнча каралат. Тазалыгы дегенде адам ар кандай болот да. Сот болуш үчүн судья соттол болуш керек, жаман нерседен алыс болуш керек. Баардык критерийлер каралып, правоохранительный укук коргоо органдарынан маалыматтар алынып шайланышат. Жалпысынан Кыргызстан боюнча статистиканы айтып өтсөк, Кыргыз Республикасында соттордун жалпы 447 вакансия каралган. Мунун ичинен Конституциялык палатага 11 орун, жогорку сотко 35 орун, жергиликтүү сотко 401 орун, жалпы конкурска коюлганы 447. Ушул конкурс 447 местага берилди. Ушуга Кыргызстандын баардык тиешелүү талапкерлер, жалпы тапшырылган саны 2172 адам тапшырды. Ошонун ичинен тандалып, жалпысынан Кыргызстан боюнча 446 судья шайланды. Анын ичинен Конституциялык палатага 12 орун, жогорку сотко 34 орун, жергиликтүү сотторго 400 орун шайланды. Азыркы учурда соттук кеңешинен тандоодон өтүп, Жумгал району боюнча 1 место, Талас району боюнча 1 место кетти. Кудай буюрса, ошо президенттен өтсө, указ чыкса да шайланып. Айтсаңыз, кайсы бир кылмыш иши боюнча тиешелүү кызматкер эмгегин жумшап, ушул материалдарды даптай кылып, соттордун алдына алып келип койсо эле, ошол кылмыш иши актаган өкүм чыгып калат деп атат да. Анан буга чейин болуп аткан нерселерден улам чыккан сөзбү бул, же ушул деги эле коомчулукта сотторго ишенбөөчүлүк фактору ушул эмненин негизинде чыкты деген ойго келдиңиздер адис катары. Анан ушул жүрүп жаткан реформа ушул ишенимди кайтарып жатабы, же болбосо кайтарабы? Ушуга кандай дейсиздер? Менин оюмча, ушу ишенич, Кудай буюрса, сот системасынын авторитети көтөрүлөт деген ойдомун. Азыркы учурда өзүңүздөр жанагы жогоруда айтылгандай жаңы кадрлар келди, 80% өзгөрүлдү баардык иштер боюнча. Эми кээ бир учурда соттук өкүмдөр акталып калат дегени, ал мыйзам боюнча негизи ар бир адамдын укугу конституция боюнча, мыйзам боюнча сакталыш керек. Эгерде ал адам күнөөсүз болсо, мыйзамдын негизинде актоо өкүмү чыгыш керек. Андан эч кандай, мисалы үчүн сиз ак болсоңуз, сизди бекеринен кылмышка тартып атса, ал актоо өкүмү чыгыш керек да. Сот
күнөөлүү күнөөсүздүү күнөөнү аныктаачу орган бул сот органычы. Актоо өкүмү да чыгыш керек. Актоо өкүмдөрү ошол жана келген материалдарды дыккат текшерүүдөн улам. Эми материалдардын анда мисалы үчүн сотторго биздин эми илимде айтылгандай баардык нерсе бири менен байланыштуу. Биздин ишке укук коргоо органдарынын иши да бизге менен байланыштуу да. Эгерде ал жерден жакшы тергелип, жакшы иш алып келинсе, анда сотторго өкүм чыгарганга жеңил болот. Ал эми гражданский иштер боюнча адвокаттар материалды жакшы даярдап, чечим чыгарганга сотторго жеңилдик болот деп ойлойм да. Ошол. Мен да бир кошумчалык болсом, ошондон актоо өкүмдөр боюнча сөз болбодубу. Мен да ушул айтарым да, бул негизги сотко актоо өкүм чыгарууга негиздер болуш керек да. Ар бир нерсе, мисалы үчүн бул биздин кодексте, жазык процесстик кодексте соттун жүрүшү, ар бир далилге баа бериши, ар бир мисалы үчүн протоколго, ар бир тиги далил затка баа берип туруп, анан кийин иш боюнча баардык далилдердин жыйынтыгына баа берип, анан кийин гана өкүм чыгарат да. Же актоо, же айыптоо өкүм чыгарат. Бул жерден соттун баягы милдети, баягы бизде кодексте мыйзамда каралган талаптарды так аткарып, анан кийин гана жыйынтык чыгарыш да. Бул жерде мындай жөн эле мындай актоону чыгарып салыш мындай мыйзам жол бербейт да. Ошол эле учурда мисалы ошол материалдарды даярдап келген жооптууларга ошол толук даярдалбагандыгы үчүн, жанагындай чийги болуп калгандыгы үчүн кандайдыр жоопкерчилик барбы, же алар сиздерге шылтай салып чыгып кете тургандай акыбалбы азыр? Эгерде актоо өкүм чыгарылса сот тарабынанчы, бизде тиги ушул мыйзамда каралган ар бир акталган иш боюнча биз ошо өкүм чыккандан кийин, мисалы үчүн тергөө органына, кайсы бизде тергөө органдары көп, укук коргоо органдарында. Кайсы бир укук коргоо органдары ушул актоо өкүм негизинде өздөрүнүн чараларын көрүшөт да, ошол тергөөчүгө карата, ошол эле тиги баягы көзөмөл жүргүзгөн ошол жакта жетекчилерине ушундай чаралар бар, ошол механизмдери уже иштелип чыккан да. Ошонун негизинде анан чара көрүлөт да. Айтсаңыз, ошол азыр Нарын облусунда мыйзамдын кайсы түрү боюнча ошол бузуулардын соттук отурумдар көбүрөөк өтөт? Кылмыш иштери боюнча. Кылмыш иштери боюнча аймактардын өзгөчөлүгүнө жараша. Кылмыш иштери боюнча мен айтып коеюн, андан биякта кылмыш иштери боюнча бизде областыбыз боюнча баягы эң эле басымдуу бөлүгү бул бизде мал уурдоо болуп, кылмыш иштери боюнча айта кетсек, мал уурдоо көп катталат. Алар боюнча дагы тийиштүү ошо соттук актылар кабылданат. Анан кийинки эле категория бул бизде денеге залал келтирүү боюнча бизде статьялар бар, кылмыш жаза кодексте 112, 104 статьялар бар. Ошолор экинчи баягы баскычта турат. Андан тышкаркы иштер эми баягы хулиганчылык бар, бирөөнүн мүлкүн алып алуу, ушундай бир башка баягы оордугуна жараша азыраак деңгээли төмөнүрөөк иштер кийинки деңгээлде турат да. Жана да бир цифраларды айттыңыздар эле, ошолорду кошумчалап койсоңуздар. Даттануу бизде канча экен, соттук өкүм чыккандан кийинки жогорку инстанцияларга даттануу ушул акыбалы кандай бүгүндө цифралар менен? Бир ушул эме боюнча айта кетсек, статистика боюнча маалымат берип коелу. Негизи биздин расмий статистика боюнча биз жалпы баягы сот системасы боюнча жылы өткөн 2016 жылы жалпысынан 80 000 иш каралыптыр да. 80 000 иш каралып, бул жалпысынан бул жерде кылмыш иштери, жарандык иштер, экономикалык, административдик иштер, жалпы эле бул сот системасына каралган иштер республика боюнча ошо 80 000 иш каралып, алардын ушул каралган иштердин ичинен 8100 иш даттаныптыр. Статистика боюнча бул 8100 иш деген башкача айтканда 10%. Ушул жалпы каралган иштердин 10% экинчи инстанцияга, областтык сотторго, апелляциялык же болбосо кассациялык тартипте датталган экен да. Анан кийин бул деген сөз калган мына 80-90% иш, бул деген тараптар
ушул соттун жыйынтыгына ыраазы деген сөз да. Балким агай баягы карга көзүнчө кубайт болуп аяк кадаттансак деле ушул жыйынтык деп айтышар. Бул жерде эми айта кетчү нерсе, мисалы үчүн жарандык иштер боюнча айталы. Жарандык иштер боюнча нааразы тараптар бул сөзсүз түрдө бизге даттануу келтирет. Райондук соттун чечимине нааразы тарап сөзсүз түрдө областтык сотко даттануу келтирилип, эгерде областтык соттун дагы чечимине нааразы болсо, анда жогорку соттун көзөмөлүнө дагы алынат да бул иштерчи. Анан кийин баягы сиз такыр эле мындай ишенбөөчүлүк болуп, анан кийин ушундай эле чечет Пайыздар ушундай аз болот да. Баягы областтык сот деле ошондой, жогорку сот деле ошондой чечет го деп эч ким даттанбайт дегенге мен кошула албайм да, негизичи. Баягы көпчүлүк баягы бизге практика башканы далилдеп атат. Практика жүзүндө нааразы тарап сөзсүз түрдө даттанат. Жогорку турган сотко келип даттанып, өзүнүн адвокаты менен өзүнүн тийиштүү документтерин баарын, тең далилдерин баарын сотто көрсөтүп, өзүнүн укугун жактаганга толук мүмкүнчүлүгү да бар, ошол аракетти да кылат да. Мисалы райондук сотто нааразы болуп калып, облустук соттон ыраазы болуп чыгып кеткендер барбы? Көп эле кездешеби? Андай дагы баягы мисалдар аз эмес. Мисалы үчүн бизде ошол эле жарандык иштер боюнча айта берейин эми. Баягы жарандык иштер боюнча бизге мыйзамда да каралган. Эки тарап деген өз ара сүйлөшүп, тынышууга жетишүүгө укуктуу да. Тынышуу мировое соглашение деп коебуз орусча. Бул укукту деген биз ар бир сотто, райондук сотто болобу, областтык сотто, жогорку сотто бул соттун милдети ушул тараптарга ушул укукту түшүндүрүп коюш, түшүндүрүш. Анан кийин мисалы үчүн райондук сотто баягы эмоцияга алдырып, баягы көпчүлүк учурда баягы кызуу кандуулук болуп, анан кийин баягы макул болбой ошол жерден чечим чыкканга уже судьяга уже баягы негиз болуп калат да, эки тарап сүйлөшпөсө, өз ара бүтүшпөсө. Анан кийин нааразы болуп экинчи инстанцияга, областка келгенде биз дагы ошол укукту түшүндүрөбүз. Анан кийин бизде, конечно, түшүндүрүп, баягы кийинки бул иштин кесепеттерин, мындан аркы перспектива кандай болот дегенде мындай тараптарга мындай жалпак тил менен жакшынакай түшүндүргөндө көпчүлүк учурда бизде тынышууга жетишкен баягы фактылар көп да. Ал учурда деген эки тарап тынышууга жетишкенде биз болсо ошол тынышууну кагазга түшүрүп, эки тараптын баягы шартын анан кийин мыйзамга ылайыктуулугун аны текшерип туруп, анан кийин гана ошону беките алабыз да. Кошумчалап кетсек, жана да айтып өтпөдүкпү? Негизги соттун чечимдери мыйзамдуу негиздүү акыйкат болуш керек. Мыйзамдын негизинде чыгыш керек болгон чечимдерчи. Анан эми эгерде мыйзамсыз чыгарса карга көргөндүн көзүн чукпайт дегенге мен кошулбайт элем. Эгерде ал мыйзамсыз чыгарса жоопкерчилиги каралган. Анын соттор кеңешинде каралат биринчи маселе ошол эмеси боюнча. Даже уголовный жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн да эмес мындай караганда. Анан биздин соттор мыйзамдын чегинде чечим чыгарат деген чыгарыш керек да, чыгарыш керек. Айтсаңыздар, учурда мына өзгөчө жалпы камалымдуу каражаттардын өкүлдөрүн кубандырган нерсе болуп атат. Баардык соттордо басма сөз кызматтары иштеп дегендей, анан мурда эшик кагып кире алышпаса эми маалыматты убагында алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ишеним пайда болуп дегендей, анан жанагы сайттарга сиздердин ар бир отурумдардын, соттук отурумдардын жыйынтыктары жайгаштырылат мыйзам чегинде деген кабарлар. Сиздер буга кандай мамиле кылып жатасыздар? Ошол жайгаштырып жатасыздарбы дегендей? Бизде сот KG деген интернет сайт ачылган. Бул деген ошол ар бир республика боюнча ар бир судья ошол карап бүткөн иштер боюнча өзүнүн соттук актыларын ошол сайтка чыгарып, ошол жака жарыялоого милдеттүү да. Бул боюнча дагы тийиштүү биздин указдар чыккан, тийиштүү нормативдик актылар бар. Бул деген сөз эмнени түшүндүрөт? Бул деген баягы ар бир сот процесси ачык, айкын, кандай чечим кабыл алынды, бул жалпы элге ачык болуш керек деген максатты көздөгөн.
ошол иш азыр иш жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө дагы биздин область боюнча айтайын, бизде область боюнча ар бир судьяга ошол милдет жүктөлгөн. Ар бир каралып жаткан иш келип түшкөндөн баштап жыйынтыгы чыкканга чейин ар бир кыймыл тиги ошол сайтка чыгарылып туруш керек да. Азыр ошол иш азыр биздин көзөмөлдө турат да. Каралып жаткан иштерден улам сиздерде өзүнчө да адистик мындай анализ бар да, ушу биздин жарандарыбыздын укуктук билими кандай деп мындай өз алдыңыздар баа бересиздер да, ошол эле соттошуулардын негизинде иштерди карап отурупчу. Мен ойлойм ушу школдон баштап ар бир жаш өспүрүмдөн баштап окута башташыбыз керек, укукка түшүнүш керек депчи. Кээ бир учурда чындыгында эми укук билбегендиги үчүн дагы кылмыш жазага тартылышы мүмкүн. Ал эми закондо укук билбегендиги үчүн кылмыш жазадан бошотуу каралган эмес. Ал туура школдон баштап ушул элибизди окутушубуз керек, укук деңгээлин жогорулатышыбыз керек. Бул кошумча айта турган бул жерден бизде негизги баягы иштердин саны бизге жарандык иштер боюнча мисалы үчүн иштердин саны бизге доо арыз келтиргендер жарандардын саны көбөйдү да. Бул деген сөз баягы көпчүлүк катмары элдин катмары баягы сотко кайрылуу баягы механизмдерин уже билип аста болсо уже деңгээл жогорулап келатат деген сөз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү актуалдуу маек сот тармагынын өкүлдөрү менен болду. Биз сот тутумунда жүрүп жаткан бүгүнкү жаңылануу иштеринин айрымдары жөнүндө гана сөз кылдык. Маек кургандар Нарын облустук сотунун судьялары Мирлан Байышев жана Нуркалый Асанбаев болушту. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым демократиялык коомубузда мыйзам үстөмдүгү дагы сөзсүз болсун деген тилейли. Саламатта туруңуздар.